көрөлү. Азыркы биздей жаштарга кандай акыл насаат бересиз дейт. Акыл насаатты бергенден эгерде ошонун майнап чыга турган болсо, бир эле акыл насаат берем сиздерге. Окугула жана окугула. Ошол окугула, окуган киши сабаттуу болот. Сабаттуу киши маданияттуу болот. Маданияттуу киши тартиптүү болот. Тартиптүү киши коомго, элге, журтта аябай пайдалуу болот. Тартиптүү киши ата эненин төрөлгөнүңөрдөгү тилеген тилектерин аткарат. Тартиптүү киши мыйзам бузуучулукка барбайт. Тартиптүү киши маданияттуу болот. А маданияттуу киши ар дайым өзүнүн кызыкчылыгына караганда жакындарынын, өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон болот. Бардык нерсенин башаты окууда. Кандай дейсиздер? Мына азыр бир окуу жайдансыздар, сиздер же ар кайсы окуу жайданбы? Ар кайсы окуу жай. Караңыздар. Ошол сабаттуулук бардык нерсеге жеткире турган нерсе бул сабаттуулук. Оку жана оку десе, муну Владимир Ульянов айткан экен деп айтып жүрүшөт. Анан кээ бир андан да тереңирээк илим казгандар муну Сократ айткан экен деп айтып жүрөт. Биринчи оку жана оку деп Жабраил алейхиссалам биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келгенде оку деген икра, мен окушту билбейм дейт. Оку деген мен окуй албайм деген, оку деген. Мына 3 жолу оку дегенден кийин жараткандын ушундай бир керемети менен көкүрөгүнөн кысканда ошондой бүтүндөй илим периштенин көкүрөгүнөн Аллахтын буйругу менен биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүнөн өтүп кетип, ошол оку деген менен оку. Мен дагы ушул эле тарбияны бергим келет сиздерге. Окугула, балдар, кыздар, окугула. Окугула десе, биринчи билип туруп окугула, эмнени окуп атканыңыздарды. Окуганда билгиле да, эмнени окуп атабыз, эмне үчүн окуп атабыз, кандай пайдасы тиет, эмнеге кереги бар. Мына ошол